Базар Коргондогу бүт тарыхый жерлерибизди ички жана сырткы туристтер ушул жерден таанышып, анан кийин башка жактарга кыдырганы сонун мүмкүнчүлүк бар экен. Уланби жаңы жумушка келери менен маданият үйүндө чакан музей уюштуруп, Базар Коргон районунун 100 жылдык тарыхы чагылдырылган 200дөн ашуун экспонатты жайгаштырган. Аларды чогултуу деле оңой болгон эмес. Жер төлөгө алып кирген жанагы суу түтүкчөсү, жана абаны алып кире турган. Биздин мындайча айтканда ошол орто кылымдарда эле Кыргызстан эли өнүккөн дегенден кабар берип турат экен. Андан сырткары мынакей кумуралар, ар кайсы доорлорго, кылымдарга таандык, Советтер Союзуна таандык темирден жасалган идиштер, мондай магнитофондор, мондай үтүктөр. Ал эми бул биздин улуу муундар жакшы таанып болуш керек. Мына өзүңөр көрүп тургандай, Советтер Союзундагы акчалар, Кыргызстандын жаңы эгемендүүлүк алгандан беркиндеги мондай акчалардын баардыгын ушул жерге жайгаштырган аракет жасадык. Андан сырткары бул биздин кадимки боз үйүбүз. Өзүңөр көрүп тургандай, бүт жыгачтан айымдарга керектүү бардык буюм тайымдар, сандык, кереге, андан сырткары мына бешик. Ал эми бул болсо, мага эң өзгөчөлүк болгону монун баягы вешилик деп коет. Аз мунун жыгачтан чыгып калбады. Муну биз атайын элдер таап келди. Муну карасаңыз, териден жасалып, атайын ушундай вешиликтер жасалган экен. Муну бир көрсөң жанагы мультфильмдердеги эмелерден дагы көрөсүң да, бирок ушулар менен дагы жашоо кылышкан экен. Бул биздин ушул райондун ичинен таап келишти. Базар Коргон маданият бөлүмүнүн башчысы Сономбү Кадырова бул тармакка жаштардын келип жатканын колдойт. Ал келечекте ушул музейге мектеп окуучулары келип, сабак өткүдөй шарт түзүлсө деп кыялданат. Жаш кадр катары жаштар менен иштөөдө, таланттуулар менен иштөөдө, эл арасындагы талантка бай жаштар менен иштөөдө бир топ иштерди өткөрүп жатат. Мына жакында эле 2021-жылы Базар Коргон булбулу жалпы ошо райондун таланттарын чогултуп иш-чаралар өткөрүлдү. 27 жаштагы Уланби буга чейин өзүн журналистика тармагында да сынап көрүптүр. Кийин ишкердик кылып, компанияларда менеджерлик менен алектенген. Бирок кичинесинен чыгармачылыкка кызыгуусу бар жигит маданият тармагына эле тартылып туруп алганын айтат. Негизи маданият тармагынан ушундай аз айлык менен жашап кетем деп келген адам өзү мындайча айтканда күлкүнүчтүү көрүшү мүмкүн. Бирок биз эми жүрөгүбүз фанаттарбыз да, чынын айткандачы. Бирок мен өзүм жогоруда айткандай тамадалык кылам, андан сырткары жанагы телефондон эле интернет куттуктоо ачып алгам, Уланбиден куттуктоо деп. Ошондо өзүм атайын аудиториям бар, YouTube каналым бар, ошол аркылуу кичине жан багам да, үй бүлөм багыш керек дегендей. Бирок айлыгы жок, айлык аз деп иштебей койсо ким иштейт? Уланби ишке киришкенде аны баласынткан учурлар болгонун да жашырбайт. Маданият үйүндөгү кесиптештеринен тарта райондук деңгээлдеги жетекчилердин айрым шакабаларына кабылган. Ал коомчулукта жаштарга карата ишенбегендей мамилени байкаганын жана мындай стереотиптерди талкуулоо үчүн аракет кылып жүргөнүн айтат. Анан бир нерсе айтсаң ишенгиси келбейт да. Анан шылдыңдандай мамиле кылат, тоготкусу келбейт. Бирок мен алар менен мындай эсептешип неме кылып отурбайм, талаш тартышып отурбайм. Макул деп иш менен көрсөтмөйүнчө жаштарга ишенбейт. Мындай көз менен көрүп турса дагы бир иште ошону кабыл алгысы келбейт, моюндагысы келбейт да. Биз сөзсүз түрдө келгенде конфликттер жаралат. Мисалы, чоң улуу адамдар биздин идеяларыбызды алар кабыл алгысы келбейт да, көп учурдачы. Ошол жерден бир аз аксап калат экенбиз. Ошентип күн артынан күн кубалап өтүп, жаз жайга, жай күзгө, күз кышка тез эле алмашып калды. Уланби маданият үйүнө жаштарды көбүрөөк тарткысы келет. Ал музейден тышкары үн жаздыруучу студия ачып, таланты барларды ыр жаздырууга чакырып жатат. Ушул тапта бул студияда бөбөктөр үчүн жомоктор, кызыктуу китептер аудиолоштурулуп интернетке жүктөлүүдө. Жамаат 3 ай аралыгында 20дай китептин аудиосун жаздырган. Жаш жетекчинин демилгесин колдоп келе жаткан өнөрпөз Баялы Эсаналиев жакынкы күндөрү эстрадалык топ түзүүнү пландап жатат. Ал эскилиги жеткен музыкалык аспаптар бир аз ишти кечиктирип жатат дейт. Жандуу үн, жандуу ансамбль уюштурайлык дегенбиз, эстрадалык топ түзөлүк дегенбиз, андан сырткары фольклорный топ түзөлүк дегенбиз. Бирок бизге аспаптар кичине аздык кылат.
жок десек болот. Азырынча өнөр адамдары ушул суук сахнада эски аспаптар менен ойноп жатышат. Алар келечекте маданият үйү жаңыланып, жан кирип, өнөр адамдарына көңүл бурулса деген үмүт менен жарыбаган айлыкка иштеп жүрүшөт. Мында иштегендердин маянасы 4000ден 8000 сомго чейин. Уланбий Абдрахимов жамааттын күткөнүн орундатып, маданият үйүн иштетип, эл көп келген кызыктуу жайга айланткысы келет. Уланбий Абдрахимов үй бүлөлүү 2 баланын атасы. Маданият үйүндө иштеп алган айлыгы анын кем карчын деле жаппайт. Күндүзү райондук маданият үйүнүн түйшүгүн көтөргөн жаш жетекчи кечкисин кече тойлорду алып барып жаны тынбайт. Талгат Абджалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.